Калоочулар үчүн бөдөнө дагы даяр. Эми бул жака келсек, бул жакта дагы мындай өлүмдөн өткөндөрү, булар 2 жумалыктар, баларын айткандай 120 сомдуктар ушулар болот. 600 грамм чыгып калган жөжөлөр 300 сомдон оптумга сатылат. Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу көрөрмандар, катталуучулар, амансыздарбы? Бүгүнкү берүүбүздө сиздерге дал ушул чөжө чарбасы менен таанылган Оштогу Гүлжан эженин дагы бир чарбасына келип калдык. Видеону аягына чейин күзөтүп барууну сунуштайбыз. Жакшы жаңылыктар бар дедиле. Эми ошол жаңылыкты Гүлжан эженин өзүнүн оозунан угуп көрөлү. Эжеге саламатсызбы, кандайсыз? Ассаламу алейкум, кандайсыздар, жакшысыздарбы? Келипсиздер Жакшы, биздин чарбага. Башынан эле ушу жаңылыктан баштап калдык. Кандай жаңылыктар менен бөлүшкүңүз келип турат? Сиздерге бүгүн марттын бүгүн орто чени болуп калды буйруса. Сиздерге жаңылыктар менен тааныштырганга чакырдым дагы бир жолу. Бизде жаңылыктар бүгүн көп. Буйруса жаз болуп, көптөгөн канаттуулардын да түрлөрүн кошуп баратабыз. Анда эмесе башынан өзүңүздөр көрүңүздөр. Кандай канаттуунун түрүн дагы балапандарын ачып чыгардыңыздар? Бизде бүгүн мынакей өрдөктөрдүн түрүнү чыгардык, дап-даяр сиздер үчүн. Кыш эшикте кыш, бирок подвалдын ичинде иш дегендей. Ага деле иш кылып атабыз. Өрдөктөр чыкты буюрса. Өрдөктөр чыкты. Эми буларга бир аз токтоло кете турган болсок, канча күндө ачып чыгат экен? Азыркы учурда булар канча күндүк? Анан эми булар чоңойгондо кандай болот? Эт багытында же тукум багытындабы? Бул эт багытында, жумуртка багытында болуп, эки багытта айтылат. Элдер багып келет. Булар голубой фаворит, агиджел деген породалары. Булар 4 айдан ары жумурткага кирет, 2 айдан ары уже сиздер союп жесеңиздер болот. Бул өрдөктүн бир ушундай бройлерный түрү болот. Анан өрдөктүн этин көпчүлүгү жеп көрө элек да. Анан эми элдер айта берет, сасык болот, мындай болот. Булардын эти өз негизи кандай? Биз өрдөктөр боюнча айтып өтсөк, өрдөктөрдүн эттери сасык дегени бул жеген тамагынан бүт байланыштуу болот. Жеген тамактары сазда жүрсө, ушундай таза эмес тамактарды жесе жыттанышы мүмкүн. Бирок биз сазга койбойбуз. Булар суусуз эле чоңое бере турган породасына кирет. Булардын этини жесеңиздер аябай дамдуу болот экен да. Өзүбүз жеп көрүп, анан жаккандан сиздерге да сунуштап көбөйтүп атабыз муну түрүнү. Булардын эң жакшы жери иммунитетти аябай жакшы көтөрөт экен да. Эң керектүү жери, бизге жаккан жери бул грипп болбойт экенсиздер. Такыр грипп болбойсуздар. Ушунун эти көп деле болбойт, бирок шорпосун ичсеңиздер кышы менен оорубай чыгасыздар деген ишенимдемин. Өтө сонун. Эми баалары кандай болуп? Баалары булар эми привозной болот, бизде Россиядан келет. Азыркы күндө 130 сомдон сатылууда. Баасы өзгөрүшү мүмкүнбү? Баасы өзгөрүшү мүмкүн. Булардын ушул жерде местный деп коет, ушул жердеги балдарынан чыгарылган жумурткаларынан көбүндөрү булар арзан болот. 100 сомдун тегерегинде сатылат. Бизде деле бар, бирок тазасын алам, маточныйын алам десеңиздер, анда 130 сомдон ала аласыздар. Бул 2 күндүктөрү. Жакшы. Өтө сонун, урматтуу достор. Анан булардын жакшы жагы, эртең менен келсеңиздер эле сонун кылып туруп коет да. Булар таңга малтуу экен дагы. Эртең менен уже көзүңүздү ачканда жумуртка алдыңызда турат да, даяр тамакта. Ошонусу бизге аябай жак. 4 айдан ары ысык, суук деп эле туй берет экен. Анан өлүмү жок болот экен. Ошол жери бар экен. Жаны пышык дейсиз. Жаны пышык. Өзүбүздүн тил менен айтканда жакшы. Эртең менен турганда ошо тукумду көрүп, маанайыңыздар жарык болуп, кечке чейин жакшы маанайда чөжөлөрдү карай берет экенсиздер да. Эми дагы кайсы чөжөлөр? Дагы түрлөрүн айта баштасам, бул өрдөк боюнча айттым. Өрдөктөр уже марттан чыкты. Бул жерде биздин кара жөжөлөр
сатылууда. Мынакей каралары, кара жөжө дегендер үчүн каралар бар. Булар местныйбы? Булар өзүнүн эле кара жөжөлөр. Караны жакшы көргөндөр үчүн каралар дагы бар. Ошол 60 сомдон жөжөлөр сатылууда. Ошонун карасын терип бергиле, кара доктор керек десеңиздер 60 сомдон ала аласыздар. Күнүнө жараша аралаш жөжөлөрдөн 10 сомго гана кымбат болот. Түшүнүктүү. Булар эми канча күндүк? Булар бир жумалыктары бизде мисалы үчүн 60 сом болсо, то есть жаңы чыккан 60 сом, бир жумалыктары 80, эки жумалыктары 120, анан 3 жумалыктары 150, бир айлыктары 170тен. Дагы бир сынасы бул 2 айлыктары 300 сомдон болуп сатылат. Демек күн өткөн сайын кымбаттайт. Жем оту бар дегендей, булар караш керек. Ошондо булардын акчасы 120 сомдон. Булар эки жумалык жөжөлөр, кара жөжөлөр. Жакшы. Дагы кандай түрүн айтып өтсөм силерге, мына жерде бройлерлер бар, коп 500 ар бар деген породалары дагы тапсаңыздар болот. Эт багытында, орозодон кийин дагы союп жейм дегендер үчүн тез бизнеске кирүүчү, акчага тез пайдага кирүүчү, пайда алуучу бул бройлерный жөжөлөр 45 күндө союмга жарайт. Бизде эки түрү бар, ар бар, коп 500 деген түрлөрүнөн бар, таба аласыздар. Булардын баалары 70-75 сомдон дагы сүйлөшсөңүздөр алсаңыздар болот. Чекине баада ушундай оптун баада болуп атат. Жакшы, өтө сонун. Демек, түрлөрүн ушул жерден бүт баардыгын таап кетсеңиздер болот экен. Дагы бизде мынакей кичикей бөдөнөлөр ачыла баштады. Калоочулар үчүн бөдөнө дагы даяр. Булардын дагы сыналарын айтып өтсөм, 25 сомдон ушундай жаңы чыккандарын ала аласыздар. 40 сомдон 5 күндүктөрүн ала аласыздар. 40 сомдон 5 күндүк. 5 күндүктөрүнү ала аласыздар. Буларга бир күндө эле боло элек окшойт, Бир күндүктөр, булар түндө ачылгандар, уже өзүнө келип кургаганда сатыкка чыгат. Жакшы. Бул жакта бүт чоңой ушул жактан чыгат азыр баары жумурткалар чыгып эми баштагандары. Буйруса ушулар сатыкка чыгат. Калоочулар үчүн бизде количество менен иштейбиз. Көп алам деген, аз алам дегендер үчүн бар. Кааласаңыздар заранее жазылып, брондоп алсаңыздар болот. Азыр апрелге чейин бирок түгөнүп калды. Жакшы. Эми бул жакка кирсеңиздер, биз уже чоңойттук, акырындан чоңойто баштадык. Кимдер Адлер тоокторуну жөжөлөр, Адлер тооктун жөжөлөрүн издегендер үчүн бул жерде бизде Адлер жөжөлөрү бар. Чоңдору калбай калды, түгөндү. Мынакей 10 күндүктөрү, канаттары чыга баштагандары бар. Баасы 160 сомдон. 160 сомдон. Жаңы чыккандарыны 130 сомдон ала аласыздар. Бул привознойлор, Россиядан келген маточныйлар болуп айтылат. Ошолор 130 сомдон. Багып бер дегендер үчүн мынакей 10 күндүктөрү бар. Жакшы. Мына астында, үстүндө бизде жөжөлөр жакшы эле таба аласыздар. Бүт бардык жашыктарда бар экен, мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Түрүн тапсаңыздар болот. Эт багытында, тукум, жумуртка багытындагы жөжөлөрдөн. Адлер жана Адлер тапсаңыздар болот, бройлер тапсаңыздар болот. Эмне издесеңиздер бар бизде. Мынакей аралашкан жөжөлөр дагы чыкты. Сатылууда булардын бааларынын кышкы акчалары 60 сомдон сатылат. Эми буйруса сиздер үчүн мына орозо башталды, акция кылып атабыз, буларды дагы 58 сомго түшүрдүк буйруса. Орозонун урматына акция. Акция болуп атат, 58 сомдон таба аласыздар, бирок эмнеге кымбат дешиңиздер мүмкүн. Бунун арасында айтып өтсөм, бизде таза, жакшы породалардан чыгат. Мына московский черныйлар бар, арасында ошо 130 сомдук деген адлерлер бар да. Арасында бар. Анан кымбат жүргөн мындай породаларды да таба аласыздар, мындай. Мисалы галашейкалар деп коет. Бул галашейка дагы негизи белки тооктордун балдарына караганда бир аз кымбат жүрөт да. Ушулардын баары ошол 58 сомдон орозонун урматына буйруса башталды. Бирек аралаш экен да булар, Аралаш жөжөлөр 58 сомдон башталды. 58 сом. Анан ушулардын да калоочулар үчүн биз мынтип багып чоңойтуп койдук. Булар 110 сомго айланып калган, 120 сомго айланып калган жөжөлөр, мына канаттары чыгып. Секирет го чиркиндики. Ден соолуктары Кудайга шүгүр жакшы, мынтип канаттары чыгып, өлүмдөн өтүп, сонун болуп, тирик болуп,
калган мезгили. Ушулардан бар. Дагы анда эмесе дагы бул жакта жөжөлөр бизде көп аябай эле калоочулар үчүн мынакей кийин бага албаймын, шартым жок дегендер үчүн мындай оп-оңой кылып эле баксаңыздар дагы болот. Бул эми кандай сорттогу? Бул дагы аралаштар. Кимде ким суукта бага албайм, местам жок дегендер үчүн мынантип туруп эле профилден эле жасап коесуздар. Оп-оңой чекелерин тошуп, фольга менен эле жылуулап койдук. Сууларын орнотсоңуздар эле, лампаларды коюп, үстүнүн жаап койдук. Эми бул эми айыл шартында, айыл жергесинде бардык семья бага турган, жасап кете ала турган оңой варианты деп коем. Ушундай. Ушинтип баксаңыздар дагы болот. Ушулар бар. Эми бул жака келсек, бул жакта дагы мындай өлүмдөн өткөндөрү, булар 2 жумалыктар, баларын айткандай 120 сомдуктар ушулар болот. Эми астында көрсөңүздөр, бул жакта уже сиздерге көрүп тургандай 3 жума кылып багып койдук, балары 150 сомдон. 150 сомдон, Эмне үчүн кымбат дешиңиздер мүмкүн. Кышында, лампочканын астында расходто чоңойгон үчүн кымбат болушу мүмкүн ошол. Анан эми булар дагы бар, булар 1 жумалыктар. Булардын акчалары 80 сомдон сатылууда. 80 сом. Канаттары чыгып, уже жемге кирип, сонун болуп калды булар деле. Анан дагы калоочулар үчүн дагы бир айлыктар бар. Бир айлык, 2 айлыктар бар. Мынакей 2 айлыктар уже өлүмдөн өтүп, мынакей. Көрсөңүздөр болот. Чоң эле тоокой. Кадимгидей чоңоюп калыптыр. 600 грамм чыгып калган жөжөлөр 300 сомдон оптумга сатылат. Ар суббота күнү ала алсаңыздар болот. Бизде суббота күнү таркатуучу күн деп коет. Бизде балдарым жем алат, ошол күндөр мага жардам берет. Адамдарга дагы оңой болсун деп суббота, воскресенье күнү жем алат. Ошого суббота күнү биз бардыгын бир чакырабыз, бир сатабыз да. Ошондой. Буларды да чоңойтуп койдук. Ушулар сиздер үчүн 300 сомдон оптумга берилет. 300 сом. Сорт кандай? Сорту эми ичинде тоджондор бар, адлерлер бар, бүт бар. Галашейка ошол 60 сомдуктун эле 2 айлыктары да. 2 айлыктар. Жакшы. Азыр эми демек бул жерде бөдөнө десеңиз бөдөнө. Чөжө десең чөжө. 2 айлык, 2 күндүк, 2 жумалык, 1 жумалык бүт бардыгын таап кетсе болот экен. Ооба. Балары дагы ыңгайлуу, орозого акция кылып койдуңуздар. Ооба. Колуңуздагы чөжө кандай чөжө? Бул тоджонго аргындашып кеткен тоджон тооктордун балдары, булар 2 айлыктар. Ушулар 300 сомдон беребиз. Бага албайм, даяр дегендер үчүн 300 сом. Ушунун 1 айлыктары бар. Мындан кичинекейлер 170 сомдон бар. Аны бир гана күн ала аласыздар, суббота күндөрү, шемби күндөрү гана алып кете аласыздар. Анан эми өзүңүздүн бир дарегиңизди дагы айтып өтсөңүз, тактап. Кайсы жерде жайгашкансыздар? Кантип келет? Биздин дарег бул Ош областынын, Ош шаарынын резиденция деп айтылат. Резиденция 10-көчө. Ориентирди айтып өтсөк, шаардык төрөт үйүнүн жанында. Калоочулар личкама жазсаңыздар, так адресин айта алабыз. Түшүнүктүү. Экран астында камтылган телефон номерлерге чалып байланышып келе бересиздер. Гүлжан эже дайым сиздерде байланышта. Эгерде чалып калган болсоңуздар, мына ушундай чөжөлөр менен алек болуп калган бул учурда албай калышы мүмкүн. WhatsApp'тан жазсаңыздар, кененирээк бошогондо жазып сиздерге сөзсүз түрдө жооп кайтарат. Жоопсуз эч бир адам калбайт. Анан эми жалпысынан айтканда канча бөдөнлөрдү канча дедиңиз эле? Бааларын. Бөдөнөлөрдүкү жаңы чыккандары 25, 5 күндүктөрү 40 сомдон. Тооктордуку 58 сомдон. Келе жаткан жумага башталат акцияларыбыз. Бройлерлер 70-75 сомдон. Өрдөктөрү 130 сомдон болот. Анан кийин ошо адлерлер 130дан. Да, привознойлор бар бизде. Ломон Браун издөөчүлөр үчүн Ломон Браун деген эт багытындагы эмес, бул жумуртка багытындагы жөжөлөр бар. Алардын дагы жөжөлөр сатылат. Жалаң гана мекиштерин алып сатабыз. 160 сомдон алар жалаң мекиштери, привозной алар дагы московский черный дегендер бар, кара тооктор. Алар дагы 130дан болот. Дагы жакын күндөрдө сиздер менен дагы бөлүшөм. Кайсыл жөжөлөрдүн тооктордун жумурткалары Россиядан келсе, ошолорду айта алам. Азыркы болгондору ушулар.
Жакшы. Анан урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге дагы бир жакшы жаңылыгыбыз бар. Гүлжан эже өзү дагы YouTube каналын ачып түптөгөн. Ошол жактан дагы кандай жаңылыктар болуп жаткандыгын көрүп байкап турсаңыздар болот. Эми кайсыл YouTube канал экендигин сиздерге эчекебиз өзү айтып өтсүн. Асыл куш деп издесеңиздер бизди таба аласыздар. Асыл куш. Ошол жерде биздин жаңылыктарды киргизип турабыз. Жазылып, подписка болуп, катталып коюңуз. Ошол жерден таба алсаңыздар болот. Жакшы. Жаңылыктарды айтып турабыз. Ишиңизерге ийгилик. Өткөндө бир 20 күн мурда келдим эле. Бул жерде бир аз эле чөжөлөр бар болгон. Бирок сиз бул чарбаны дагы да болсо өнүктүрүпсүз, чоңойтупсуз, Буюрса акырында. Жакшы. Караңыздар, жарым эле бул жагында дагы ушундай чоң жашыктарды, кепелерди алып келип ушул жерге толтуруптур. Анан ушундай выточкаларды орнотуп, сонун шарттарды түзүп коюптур. Жакшы. Бул эми көпчүлүгүңүздөргө үлгү боло турган жагдай, көрүнүш десем жаңылышпайм. Гүлжан эже, дагы кандай бир маалымат жеткиликсиз болуп калса, кошумча маалымат айтканга болот. Эркин микрофон сизге. Сиздерге дагы бир айтып өтчү нерсе, Big Chest боюнча айтсам, Big Chest'in жумурткалары келбей чыкпай аткан издегендер болду менде. Биз өзүбүз айткандай сатабыз деп баарына жарыялаганбыз. Ошолордун жумурткалары буюрса 17 апрелде чыгат. 17 апрелде алуучуларга бир айда бир эле жолу чыгат. Саны саналуу эле. Ошол үчүн эртерээк жазылып, алам дегендер үчүн мага кайрылыңыздар. Big Chest 17 апрелде чыгат. Буюрса 17-18 апрелдерге даяр болот. Big Chest индишканын түрү. Өтө сонун. Мына ушундай урматтуу достор, биз анда бул чыгарылышты жыйынтыктадык. Эгерде кимде ушундай чөжө чарбасын түптөйм, айыл жергесинде жумуртка жана эт багытында чөжө багам десеңиздер, адашпастан, башкаларды издебестен Гүлжан эжеге келсеңиздер болот. Тажрыйбасы дагы мол. Сиздерди саткандан кийин, чөжөлөрүн саткандан кийин дагы сиздер таштап койбойт. Сиздердин суроолоруңуздарга ар дайым жакшы тажрыйбасы менен бөлүшүп консультация берип турат. Дагы айтайын дегеним, кечиресиң, башка жактан издебей бизден алсаңыздар болот. Лампаларыны, идиштерини, суу идиш, жем идиштерини, нипильный паялкаларыны, мындай брудерлерди алсаңыздар болот. Алдыңыздарда көргөндөй, ушундай чөжө бакчу брудерлерди алсаңыздар болот. Лампаларды алсаңыздар болот. И Oasis Agro компаниясынын комбикормдарында тапсаңыздар болот. Ошо жемдер бизде бар. Ошол эле баада аласыздар. Жеми, суу идиши, жем идиши, жөжөлөрү комплект кылып алып кете аласыздар. Жакшы. Өтө сонун. Гүлжан эже, анда биз бул чыгарылышты жыйынтыктадык. Орозоңуздар барыңыздар кабыл болсун, буйруса дагы жакын күндөрдө көрүшөбүз. Мейли. Алыңыздар, сиздер дагы чарбаңыздарды өнүктүрүңүздөр. Мына 2023 жылдын короздору сойло баштады. Буюрса 24 февралдан баштап сатылат. Алып ушинтип кышка жакын сонун кылып ысык печканасында жегенге насип болсун баарыңыздарга.